Бул жерде жол кирө акысы жок жүрсө кандай күнөө? Кээде чындап эле салып алганга мүмкүнчүлүк жок болуп калат дейт. Негизи ал-асл жол кирени төлөш керек. Анткени анын каражаты кетет, урматтуу бир тууганым. Колдон келишинче төлөгөнгө аракет кылыш керек. Анан бирок жок болуп калган учурда эгер ошол иштеп аткандар сиздерге мындай бир кичипелдик менен мамиле кыла турган болсо, менде тыйыным жок эле деп ошону түшүндүрүп айтсаң макул болсо, кээ бир учурлардан дагы макул. Анан бирок макул деп кечке ошону пайдалана берген албетте бул жакшы эмес. Ал эми кимдин мүмкүнчүлүгү болгон болбогондугун урматтуу бир тууганым адам өзү билет. Адам адамды жумушка киргизип, ортодон пайда көрсө кандай болот дейт. Бул болот. Бирок ай сайын айлыгыңан берип турасың деп ошону байлап койгон туура эмес болот. Мага иш таап берсең, сага мынча акча берем деп акчанын суммасын белгилеп алып туруп, иш таап бергенден кийин ошол акчанын суммасын төлөп берсе болот. Мисалы үчүн, сен мага жумуш таап бере аласыңбы, сага ушунча акча берем десе, макул деп издеп таап берет, бирок сумма белгилүү болуш керек. Анан мен сага таап берем, бирок айлыгын 10% берип турасың 10 ай десе, бул жакшы эмес. Ошол сумма белгилүү болуш керек сделкада. Мисалы үчүн мен сага 1000 сом акча берем, мага жумуш таап бер. Же ушундай жумуш таап берсең, мынча акча берем деп акчанын сумманы тактап алган болсо, анда жумуш таап бер, тыйынды берсе болот. Орусияда иш таап бергендер эмне кылат экен? Жумушка киресиң, ошол айлыгыңы мага 3 ай бересиң, же болбосо ай сайын мага 10% берип турасың деген келишимдер, булардын бардыгы арам, булар туура эмес. Адам акысын жегендикке кирет. Бирок жумуш таап бергенде, сделка кылганда мынча акча бересиң же мынча акча берем деп акчаны тагайып жумуш таап берсе, анда болот. Ошол бере турган акчаны ай сайын бөлүп берсе зыяны тийбейт. Мисалы үчүн 1000 сом акчаны ай сайын 100 сомдон берсең, анда боло берет. Бирок так эмес сумма болуп туруп анан бере бересиң десе, бул арам. Бирөөнүн акысын эмне акысыз жегенге барабар эсептелет. Апасы кызын тосуп, суроону түшүнбөй атам, мен апасы кызын Атасы кызын тосса болобу деген суроо болуш керек. Жүгүнтпөсө деген бар кандай? Атасы кызын тосуп дейт. Атасы. Ооба, болот. Болот. Эгерде кыз кишилерди энеси караган жакшыраак болот, бирок наристе убагында анда ошол атасы кызын тоссо, жуунтса болот. Памперс кийгизсе болот, бирок энеси караган жакшы, урматтуу бир тууганым. Энеси караган жакшыраак. Канчалык чоңойгонсо энесин өткөрүп бериш керек деген маани. Бирок ошол өтө жаш убагында эгер энесинин колу бошобой турган болсо, анда кыздарды жуунтуп караганга ата уруксат берилет. Бирок ошону милдет кылып бербеш керек. Кыздар энеси өзү жуунтуш керек эреже боюнча. Кыз кишилерди. Анан энеси өтө зарыл болуп калып, ишке кетип калып, башка болгон. Эң бир учурда айтышат да магачы, ошол дайыма атасы жуунтат дейт да. 6-7ге чыгып калган кичине кыздарды дагы деп. Бул жакшы эмес. Бул жакшы эмес маселе. Аны көтөрүсүн, карасын, үйдү тең бөлүп алысын, бирок жуунткан маселесин, тоскон маселесинде ошону аял өзү аткарыш керек. Колдон келишинче. Квартираны мисалы 5 кишиге деп берет. Бирок кээде биз 6-7 киши болуп хозяинден жашырып жашап алабыз, буга кандай болуп калат? Шариат боюнча үйдү арендага алганда ал үйдүн өзүнүн ээсинде эсептелинет. Канчадан чыгат ал өзү билет. Ал ошентип 5 адам деп айтса дагы, бирок ал шарт бизге ылайык келбеген шарт. Элдердин шарты качан туура келет бизге? Динден каршы келбесе. Динибизде бирөө үйдү ижарага алган болсо, ал өзү билет. Бизде деле айта берет. Туугандарың келбесин, балаң жок болсо, баланы түкү макул деп алып, туугандарын баарын чыгып жашай берсең, ал зыяны тийбейт. Шариат боюнча ижарага алган үй бул өзүң сатып алган үйдү өзүң үйүң өзүң билесиң, өтүүңү төргүлесиң. Бирок бир гана жери бар, ошондой убакта жана сууну адамдын санына төлөй турган болсо, анда көп адамга төлөгөнгө туура келет. Ошон үчүн биз квартира алып аткандарга айтабыз, силер адамдын санына эмес, иштетилген сууга жараша төлөй турганды тартип киргизсеңер жакшы болот деп. Түшүнүктүүбү тууганым?